Ош технологиялық университетінде Қырғыз Республикасының президентінің жарлығына лайық өлкөбүздө Қырғыз элинин каады салтын жана ырым-жырымдарын сактоодо ашыкча чыгымдарга жол бербөө максатында ар кандай иш-чаралар өткөрүлүүдө. Ош шаардык мэриясы, Ош технологиялық университети, Кыргызстан элдер ассамблеясынын Ош шаардык бөлүмү, ажарлуу аялзат коомдук бирикмеси менен биргеликте жаштарга туура багыт берүүдө азыркы биздин коомдо орун алып жаткан ашыкча чыгымдарды болтурбоо, каада салттарды сактоодо ысырапкерчиликке жол бербөө сыяктуу иш-чараларды жайылтуу максатында конференция өткөрүлдү. Президенттин указы чыкты. Муну биз аткарышыбыз керек. Жакында жогорку кеңештин чечими чыгат. Андан тышкары ар бир райондун, шаардын өздөрүнүн чечими чыгат. Бирок бир нерсени түшүнүп коесуңар керек. Ар бир улут өзбек болобу, кыргыз болобу, тажик болобу, орус болобу, түрк болобу, күрд болобу өзүнүн үрп адаты менен, каада салты менен, тили менен, маданияты менен улут. Туурабы? Муну сактай билиш биздин парызыбыз. Аталган иш-чарага Ош технологиялык университетинин жалпы жамааты, студенттер, Ош шаардык мэриясынын өкүлдөрү, Кыргызстан элдер ассамблеясынын Ош шаардык бөлүмүнүн жетекчиси Балтагул Нурунбетов катышты. Мындан сырткары Ош шаарында жашаган ар улуттун өкүлдөрү катышышты. Иш-чаранын башкы максаты Кыргыз элинин каада салтын жоготпой, аларды сактоодо ашыкча каражат талап кылган ырым-жырымдарды жоюу, ысырапкорчулуктун алдын алуу менен жаштарды сарамжалдуулукка тарбиялоо болуп саналат. Бүгүн биз жаштарга ушул кайсыл улут болбосун, ким болбосун, ал ушул кыргыз мамлекетинде жашап, кыргыз мамлекетинде окуп, билим алып жаткан жаштарыбыз бүгүнкү биздин жүзүбүз. Сырттан келген коноктор, башка мамлекеттен келген өкүлдөр бүгүнкү күнү ушул жаштарыбыз аркылуу биздин мамлекеттин жүзүн көрө алат. Анткени жаштар ынтымакта, биримдикте, бири-бирине сыйлоого, сабырдуулукта өздөрүн алып жүрсө, демек биздин жаштарыбыз эле эмес, ушул коом тынчтыкта жашайт. Акыркы убактардагы улуттук каада салттан бурмаланып ашыкча чыгымдарды талап кылган жөрөлгөлөрү жана ысырапкорчулук боюнча талкуу жараткан самалыкка арналып атайын көргөзмө уюштурулду. Көргөзмөгө ар улуттун кийим кечелери, улуттук буюм тайымдары коюлуп, катышуучулар ар бир элдин тарыхын чагылдырган көрүнүштөргө күбө болушту. Бары жокту эконом кылып өткөзгүлө. Мисалы үчүн өлүм житимде да баягы колунда бар жогу бар ашыкча чыгымдарды кетирбей, өзүнүн каада салты менен маркумду узатуу боюнча да ошого мен кошулам, ашыкча чыгымдарды кетирбей, той тамашаларды да ашыкча чыгымдарды кетирбей, кыргыздын өзүнүн каада салты менен иш-чараларды өткөрсө жакшы болмок. Мындан сырткары ар бир элдин тамак ашы коюлган жарманкеде тамак аштын көптөгөн түрлөрү коюлуп, сатып алуучулар каалаган тамак аштарын сатып алышты. Бул сатылган тамак аштан топтолгон акча каражаты кайрымдуулукка жумшалып, шаардагы аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жана балдар үйүнө жумшалмакчы. Бул кайрымдуу болгон адамдар биздин сап башыбызда, катарыбызда көп экендигин билдирет. Албетте бүгүнкү уюштуруп жаткан командага мен терең ыраазычылык билдиргим келип кетет. Жаштар комитети бул университетибиздин эң күчтүү командалары. Мындан кийин дагы мындай кайрымдуулук дагы коомчулукка пайдасын тийгизген иш-чараларды бир топ өткөрө берет деген ишеничтемин. Студенттердин маанайы абдан сонун. Факультеттер ар улуттун тамактарын жасашкан. Мисалы өзбекский, турецкий жана ошондой эле кыргыздын улуттук тамактары дагы бар. Сусундуктар, салаттар бардыгы сонун маанайда студенттерге жана мугалимдерге баарына жагууда. Келечек жаштардын колунда. Ар бир эл учурдагы муунду кандай тарбияласа, ал элдин келечеги дал ошол жаштар менен куралып, ошол жаштардан алган тарбиясы менен аныкталат. Ошондуктан кандай гана коом болбосун, кандай гана кырдаал болбосун, улумун келечек муунду тарбиялоодо жалаң гана жакшы жүрүм-турум, адеп ахлак, жакшы мүнөзгө ээ болуу менен аракет кылуусу зарыл. Ошондой эле ар бир элдин жеке өздөрүнө гана тиешелүү болгон улуттук баалуулуктарды сактоо менен коомго ылайыкташуу процессин эң мыкты түшүнө билүү зарыл.